Assalamu alaikum. Bagmandары, саламатсыздарбы. Силер менен ушул бак өстүрүү семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Туугандар, биз азыр Кыргызстан боюнча семинарларды жүргүзүп, элге коммерциялык дарактарды отургузуп, ошодон түшүм алууну үйрөтүп келатабыз. Колубуздан келишинче советтерди берип атабыз. Мына Кудайга шүгүр, биз баштаганда араң 20 000 көчөт сатылат эле, азыр ошол көчөттүн көлөмү миллиондон ашып кетти. Балким быйылкы жылы 2 миллион болот. Мына биздин өзүбүздүн эле фирма 100 000ден ашык көчөткө заказ алдык. Биз азыр ушул Иргилер деген фирманын көчөтүн сатып атабыз. Иргилер деген. Анан кийин Мегафидан деген бар. Эки фирманын көчөтүн сатабыз. Булар менен биз байланышып иштегенибизге 2019 жылдан бери ушулар менен иштешип келатабыз. Мына ушул жерде Аравандын территориясында бир кеминде дегенде ушул биздин көчөттөр менен где-то бир 30-40 гектардай ушул Ош облусунда 70ден ашык гектар жер бак болду да. Мына ушул өзүңөрдүн иниңер бар, Музафар деген агроном, Түркиядан бүтүп келген жигит бар. Мына ушул жигит бардыгына ушул көчөттү үйрөтүп, ушулну турецкий көчөттөрдү үйрөтүп туруп, мына элдин бардыгын ушуга өткөзүп атат. Себеби дегенде, биринчиден бул көчөттөрдүн тамырлары ар кандай болот да. Суук жерге түшө турган тамыр бар, ысык жерге түшө турган тамыр бар, кайракы жерге түшө турган тамыр бар. Анан кийин мына суу куруп кетип аткан жерлер болсо, 10-апрелден кийин дагы гүлдөй турган көчөттөрдү презентация кылып, бардыгына таркатып атабыз. Мына азыр Кудайым буйруса 2 күндөн кийин биринчи КАМАЗыбыз келет. Мына ошол жерде пробага отдельный бир 3000 көчөт салып койгонбуз. Ким каалай турган болсо, мына ошол ысык жакка түшө турган бизде эмне шабдалынын бир канча түрлөрү бар. Шабдалынын ар кандай нектариндер бар. Эми бири-биринен сулуу да. Бири-биринен чырайлуу, бири-биринен жакшы. Анан кийин ушул сразу эле ушул сливанын түрлөрү бар. Мына майдын 15-inde пыша турган сливаларыбыз дагы бар. Анан октябрда пыша турган дагы шафталыларыбыз дагы бар да. Октябрда пышат. Октябрда пыша турган мына сливалардын ар кандай түрлөрү бар. А мына ошо алмаларыбыз. Ысык жакка дагы түшө турган азыр бизде Golden Delicious деген алманы бардыңыздар таныйсыздар. Сап-сары сонун алма болот го, ошонун эрте пышары келген. Ал деген эмне? Июлдун башында пышат дагы, ошол эч жерде алма жок маалда пышат. Ошодон силерге рекомендация, ошону алып отургузуңуздар. Анан кийин 15 күндөн кийин пышат турган Галавал деген кып-кызыл алмабыз бар. Базардын башында турса, ылдыйдагы адам көрөт да, баягыны. Уже алгысы келет. Мына ошол алманы биз өзгөнгө отургузуп, видеосун дагы салып коем силерге. 0550 менин номеримди жазып алгыла. 0550 20 0007 менин номерим. Араван багбандарына кошуп кой десеңиздер, мен силерди кошуп коем. Араван багбандарында ошол жерде биз постоянно информация берип турабыз, ошону силер да изучать этесиздер. Адан сырткары бизде мына ушул эмеге түшө турган өрүктүн сорттору бар. Мына Рубиста деген өрүгүбүз бар. Ол деген мына майдын 10-ында пышат. Приция дегени бар, майдын 15-inde пышат. Анан кийин Прунус деген сорту бар, ал майдын 20-сында пышат. Мына эрте пыша турган, мына силердин чөлкөмүңөргө түшө турган бул эрте пышарга аракет кылыңыздар силер. Силер күзүндөсү же ортодо пышырган аракет кылбаңыздар. Күзүндөсү ол мына тоо жактарда толтура болуп, пышаттагы ал неценный болуп калат. А силер болсо жалаң, мына ушул майдын башынан баштап, ушул июлдун 20-сына чейин пыша турган бардык ушул мөмөлүү дарактарды отургузуңар керек. Эгерде силерге акча керек болсо, силер деген ушунун илимин алышыңар керек. Бизде деген сонун окута турган методикаларыбыз бар. Ошол сабактарды силер алышыңар керек дагы. Эртеге эч кимге зарыкпай, эч кимге бирөөгө бир пул сурабай, ошол эле 10 сотик жериңиздерден силер 1 жыл жей турган тамагыңарды жасап аласыңар туугандар. 1 жыл силерге, мисалы үчүн күнүгө 1000 сом иштете турган үй бүлө болсо, күнүгө 1000 сом иштете турган болсо, ошону 10 сотик жерде силер ошону алып аласыздар. 365 000 сом алып аласыңар дагы, ошону жылы бою жеп, ошол бактарактын түбүн карап, зыянкечтери менен күрөшүп, ошол жерге суу берип, даракты деген мындай карап жашай бересиңер. Ошон үчүн мен силерге айтып атам, колуңардан келишинче илимин алгыла.
илим алыш үчүн мына биздин WhatsApp группаларга кирип, мына Ошто семинар болот, Түркиядан чоң профессор алымдарды алып келип, ошол жерде сабак өтүп атабыз. Ошол сабактарды алган кишилер бардыгы уже эмесин өзгөрттү да, өзүнүн багбанчылык боюнча кылып аткан иштери боюнча өзгөрттү. Даже 5 жылдык алмаларын жулуп таштап туруп, мына ордуна уже головал отургузуп атат. Себеби дегенде булар түшүндү. Ал зимний алманы отургузуп алган, аны деген мында кармап туруп мыкчый турган болсо, жайда пышкан малында. Ал деген аталасы чыгып калат да. Аны деген сактай албайт, ичине кара кирип кетет. Аны товардын эч нерсе жок. А головал отургуза турган болсо, головал аябай таттуу алма. Жепкенде сочный болот. Анан эмнеси жакшы? Мына биздин чок güzel, анан кийин дагы бак алманы мисалы үчүн 1 апта, 2 апта сактай турган болсок, а бул болсо холодильникте апрелге чейин дың этпей тура берет. Мына айырмасы ошо да. И эрте бышат. А жанагы мен айткан өрүктөргө мына ушул силердин эле аркы жагыңарда мисалы үчүн да ошол өрүктөрдү отургузуп атышат, 1 килосын $4 сатып атышат. Үйүнөн келип алып кетип атат да. А biz ошол границанын да бир канава, бир зымдын берагында эле отурабыз дагы, биз кыйналып, башка бир иштер менен заниматься этип атабыз да. 1 гектарга пакта эгип алабыз, анын пайдасы $1000. А 1 гектарга эгерде головал деген алма отургузуп алсаңыз, 50 тонна алма бере турган болсо, 65 тонна сатсаңыз 3 миллион сом акча. 3 миллион каякта и 100 000 каякта. Ошону ойлонуш керек. Мисалы үчүн өрүк, слива бар жок акча боло турган сунуштайбыз силерге ошолорду. Силердин жериңердин анализин алабыз. Силердин жериңердин 15 жыл мурун метео станцияда кандай болгон, кар жаган, кар жабаган, не болгон, адан кийин дагы 20 жыл ошол алма өмүр сүрө турган жердин полный эмесин раскладын чыгарып беребиз. Эй, Абдыманап, сен 2018 жылы же болсо 2026 жылы алмаңын үстүн бардыгына күлөңкө жаап чыккын. -6 болот экен, же 7 болот экен. Ошондо ушук уруп кетпесин деп биз предупреждать этип айтып турабыз да. А силер биз менен иштеше турган болсоңор, силер деген эч капилетте калып кетпесиңер да. Биз группага айтабыз. Ассаламу алейкум. Ассалам, внимание, внимание. Мына суук келет. Мына ожидается утром от 4 часов до 6, 2 часа будет держать, или 1,5 часа, или час будет держать. Что надо делать? Значит, 4 надо топить, ошону түтөтөбүз дагы, ошо өзүбүздүн бактты сактап калабыз. Биргеликте да. Мына ушул иштерди аткарыш үчүн бул кластерлик бактарды отургузуш керек. Бирөөң слива, бирөөң болсо алма, бирөөң неме бар жокто отургузуп алсаңар, бир машинаны мына араванын центрине коюп туруп, окшош алма салып бергилесем, жок. Окшош өрүк салып бергилесем, жок. Окшош слива керексем, жок. Турам, жок. Ошон үчүн араванды тандап туруп, экте баягындай тез сатыла турган, эрте быша турганга өтүш керек. Шапталы менен же сливага, же өрүккө 3 позицияны кармаш керек да, анан көзгөгө сата турган кылып туруп, мына суу ончо чыкпай турган жерлерге 10 апрелден кийин гүлдөй турган таш бадамды эгип беришибиз керек. Мына болду. 3 нерсе менен эле, 4 нерсе менен эле аравандын бардык экономикасы өзүнөн өзү дамыгып кетет. А биз болсо мына боло турган ишти кылышыбыз керек да. А буну мына жаныбызда коңшулар бизден 10 жыл алдыга кетип атат да. Мына Өзбекстанда уже 15 майда бышырып, сонун акчаны жазап атышат. А биз болсо августта бышырабыз дагы, биз болсо 4 сомдон беребиз. $4 каякта, 4 сом каякта. Ошону ойлонушубуз керек. Бардыгыбыз ой жүгүртүү, окуу, жана окуу. Бул деген бизге берилген бир неемет. Ошол бешиктен баштап лахатка жаткы чейин биз окушубуз керек. Окубасак биз эч ким эмеспиз, туугандар. Бардыгыңыздарды окууга чакырам. Эми болсо бак боюнча суроо бергиле. 1-2 сурооңорго жооп берели. Өзүңөрдүн суроо болсо бере бериңиздер. Кандай суроо бар? Siz aytgan ko'chatlarni massiviy qilish kerak ekanda. Биздин алып келген көчөттөрдү массовый отургузуш керек. Анан кийин биз көчөткө кепилдик беребиз. Ошо сорт чыгышына кепилдик беребиз. Анан ошону мөмөгө кирге чейин сопровождениясын да кылып беребиз. Полностью кандай дарылаш керек, кандай дары бериш керек, зыянкеч менен кандай күрөшүш керек, ошону кандай обрезка кылыш керек, бардыгын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Эгерде багыңар 1 гектардан өтө турган болсо, уже келебиз да. Ошон үчүн силерге выгодно. Мына Мынерде авам айтты го 30 гектар жерибиз бар, не кылсак болот ондой мындай. Ошол жердин бардыгына, мисалы таш бадам эгип кое турган болсо 30 гектар. Ошол жерден ар бир гектарынан эң болбоду дегенде 5 тоннадан бадам алышса кана эме. Тура? Канча 1-2 машина толуп чыгып кете берет да. Азыр ашы шабдаланы ысык жерге, суу жерге ар кыл томурдары бар дейсиз. Шор сууга барбы ошондой көчөттөр? Шор сууга бизде 2 көчөт бар. Бирөөсү Алмурут,
Бирөөсү бей алма. Шор сууга дагы шор жерге шор суу менен өсө бере турган ошондой тамырдагы бей алма менен эшме деген сорту бар, дагы бир сорту бар. Анан кийин неменин Минский красавица дагы бир эки сорту бере алабыз. Ошо көчөтлөр каерде сотулат? Канчадан? Тугандар, көчөттөрдүн бардыгы мына эски аэропортту билесиздер, ошол жерде логистика борбор курулган. Ошол логистика борбордон сатылат. Акчасы неме айтасыз? Акчасы $4. Бардык көчөттөр $4. Жаңагыдарды, өрүгүдөгү Ашып жолу да? Жолдун боюнда эле аке. Анан эң кичинекей бак канча болуш керек? О мисалы сотук мисалы бир адам баккаламыз да. Баккылам дей турган болсо 1 соткке да жасаса болот. Болот. 1 соткке да. Баккылам десе 1000 соткке да жасаса болот. Эч немеси жок, ограничениясы жок. Сизге консультация постоянно бериле берет. Эгерде сиздики 1 гектардан ашкан болсо, анан агроном келет да. 1 гектардан ашкандан кийин. Ошо келип, агроном постоянно барында листовой немесini анализин чыгарып, буга эмне жетишпейт атат. Калий керекпи, кальций керекпи, же эмне фтор, марганец, эмне гумусу азбы бардыгын текшерип туруп, сизге анализ берип, аке мына ар биринин түбүнө мынчадан мындайдан мындай бериң, мындайдан мындай бериң. Жалбыраганы карап туруп, аке буга тиле түшүп калыптыр, эмне кылайлы? Мына менен жууп коюңуз деп. Бардыгын айтып берип турат да, безопасный болот. Анан кийин дагы бир жакшы жери тугандар, биз аракет кылабыз ушу саткан көчөттөрүбүздүн бардыгын учетун алып туруп, анан кийин силерге биз предложение беребиз. Абдрахым, кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы. 30 сотигиңен канча чыкты? 30 сотиктен 10 тонна алдым. 65тен бере бересиңби деп сурап турабыз да. Боло берет. Эл катары болсо болду, давай деп туруп, анан 10 тонна сизден, 10 тонна, тигиден 10 тонна будан биз заготовка кылып туруп, бизге азыр сунуш берип аткан Россиянын 50ден ашык магазини бар да. Любой 50ден ашык магазин биз менен кызматташкан даяр, эгерде биз 5000 тонналык рубежден өтсөк да. 5000 тонналык рубежден өтүш үчүн биз деген дагы бир 5 жыл мээнет кылышыбыз керек да. 5 жыл мээнет кылсак көбөйтүш керек да. Анан мына азыр Борбор Азия багбандар биримдиги чектеп койду сортторду. Алла жалла бар жокто эге берсин кереги жок. Мына мисалы үчүн дүйнө жүзү Pepsi, Cola, Fanta бар жок дейсе биз чалап менен кирип алып чалап ичесиң эмедер. Чалап эмне кылат ол? Бул Pepsi ичкени көнгөн. Базарда Pepsi биздин шорону ол түшүнбөйт. Аларга мына Red Chief, Golden Delicious, Fuji, вот ушуну сунуштасаң болду, ала берет да. Анан сен эч нерседен жок эле отуруп эле анан кийин бирөө улап берген бадамды көтөрүп барып ал. Мына меники кылыч да. Мына. Кылычың бунун сорту эмне? Каерден алдың муну? Эмне кылдың? Кана бунун атасы, апасы жок. Базарга кирбейт ол. Болду, регистрация болбойт. Лицензия. Фердуэль, Ферагнес деген бадамды апардың. Анда кылып туруп мына жерден, мына ушу фирмадан алганмын. Будан алгандан кийин сертификатынын көчүрмөсү бар. Ошону шарт таштап коесуң астына, так этирип. Элгилер фирмасы турбайбы? Так. Элгилер фирмасы Франциядан алган бу көчөттү. Французжасын алган. Америкадан алган. Же болсом Канададан алган, же Испаниядан алган. Болду, бул котируемый сорт. Болду. Всё, сколько есть, давай. Деп туруп, анан сен менен сүйлөшөт да. Анан кийин бул алманы каяктан алып келдиңсе, бул алманы мен немеге бир тойго барганымда бирөөнү үйдөн көрүп калдым эле. Ошонукуна анан кесип келип жасап алдым эле. Десең анан ой айтат, извини меня, брат, у меня времени нет, давай дейт. Чык дейт. Жол дейт. Мен көзүмө көрүнбөйт. Бул деген мына Red Chief деген алма. Десең Red Chief, Америка, сорт Америка болду дейт. Всё. How are you дейт. Давай, канча бар дейт. Төлөйт сага, доллар менен төлөйт. Багалман апар, чок güzelди апар. Деме, бул реестрден өткөн эмес сорттор да булар. Эч нерсе кыла албайсың аны. Өткөзө албайсың. О мына границадан нарака өткөндөн кийин эле о жетим болуп калат. Эч кимге кереги жок. Булардын атасы, апасы бар. Мына ушул жердеги бардык ушу сортторго төлөнгөн, акчасы төлөнгөн ушуларга. Ушуларды чыгарган профессорлорго пул төлөнгөн. Ушуну иштеп чыккан селекционерлерге пул төлөнгөн. Бул деген полный халал, отвечаю деген сорттор булар. Ушуга экологически таза. Экологически таза анан кийин. Ошон үчүн бардыгыңыздарды туугандарым, бактарды, эски бактарды бешавкат болгула, полный алгыла, тазалагыла, жерди дезинфекция кылгыла, жерди даярдагыла. Экинчи жылы, үчүнчү жылы, төртүнчү жылы түшүн бере турган бардык көчөттөрдү силерге берели, ошону отургузгула. Бизде келиркеге Кудай кааласа быйыл 40 000 көчөт под реализацию таркаттык. Келиркеге биз уже 200 000 көчөт сурап атабыз под реализацию. 1 жылга коюп беребиз, 1 жылдан кийин акчасын бересиздер.
егіп алған бір жылдан кейін. Мына 40 000 көчөт тарқаттық, ошо біз тарқатқан көчөттің хозяиндары сүйініп отырышады. Оппа, мына мен капелька қойып алдым. Оппа, мен тосып алдым деп сүйініп отырышады. А секин төлеп қойышады. Мына, ошон бардыңыздар да айтамын. Бақ қылғыла. Кыргызстанда башка иш калбады акелер, Башка иш калбады. Бак кылайлы бардыгыбыз. Endi yukarıdagiler ruhsat veriş kereydi bak kılışka. Bak kılgаны уже үлүшкө рұқсат берилген 2018 Yok жылы. ben bak kıyamam az büzüp salıyap dedi. Kim buzdu sizdin bağınızı? Siz havarız var ha? Onday болуш керек. Agresini. Agresini bulursanız olur da. Agresini. Elimde Az ben ve bir tek komisyon var. Komisyonu var. Рабочий проект чечилип коюн, bunun kazanır. Рабочий проектти чечели, Азыр мындагы, азыр болсо бергиле. Мен бир нерсе айтып коеюн, маалымат иретиндечи. Урматтуу мына жыйынга катышуучулар 309 топтом чыкты. Баягы фонддун жерлерин келишиз, мамлекеттин менчигинде 75% жерлерди айыл чарба кооперативдерине, мен деп атпайбы? Баягы асыл тукум, семхоздорго депчи. Бир эле маалымат иретти кыска. Мына Каныбектин теплицасын билесиңер, интернационалда. Азыр 80 сотуктан 4 месине 24 миңден көчөт экти помидорчу. Эгер ошол жерде эми 3-20 сотук чыгып атабы, 3-20 сотук жеринен азыр биздин расчет боюнча эгер 5 килодан алсачы, 2 сезон 2 урожай алат да алчы. Эрте жазда, күздө алат. 50 миллион доход кылып атат да. Мамлекеттин максаты ошого барыш керек болуп атат. Аз жерден биз не только внутренний, сыртка экспортка алып чыгышыбыз керек. Анан эгерде биз 3 гектарды мага берсе, мен пак тексем, ошодон ашып кетсе 1 миллион, 1,5 миллион доход кылышы мүмкүн. 1,5 миллион каяктайбы, 50 миллион каякта болуп атпайбы? Анан ошол эле мезгилде Каныбекте 20-30 адам постоянно иштеп атат. Эми мына Абдулла Ташевич айткандай, келечекте бизден ошондой интенсивный метод көтүшүбүз керек да. Аз жерден бул киши айткандай жакшы көчөттөрдү эгип, азыр Германиядан келди бизде. Бул 3-4 жыл болуп калды. Баягы черный слива мен айтып бергем. Айына 5 миңден поставка аласыңар деп атпайбы? О 5 миңден кайдан черный слива поставка аласыз? Ошого биз барабыз ошогочу. Вакыт сааты келет. Бул жак айткандай мурдакы эгип койдум бербей атат дегенден кетишибиз керек. Уход кылып ошол жерден энный сумма пайда табышыбыз керек да, ошого барышыбыз керек. Болду, айтарыңыз. Мынау ошол эмеде бышат экен да. Түркияда 10 апрелде бышат экен, мына бизде майда бышып берсин да. Эң биринчи ушу чыгат экен да. Бул кайсы? Слива. Аябай таттуу. Анан кийин баягы мен айткан алма мына. Баягы. Эрте пышар, а? Эрте пышар алма мына ушул. Анан мынасы, эки. Мына эки. Мына эки, бирөө түбүндөгү кызыл алма, анан үстүндөгү. Ginger gold менен gold шиведа дейт. Ошол gold менен ошол ginger gold экөө тең эрте пышат тургандар да. Эрте бардыгына мурун ушул пышат. Базарда алма жок маалда 65 сомдон сата бересиздер. Баягы эми түшүнөмүн, азыр силерге мындай коркунучтуу болуп атат, ойлонуп атасыңар, мен жерди бузуп жүрүп, анан кийин өргө алмай алсам кандай болот экен, мындай болот экен, эч нерсе болбойт туугандар. Аябай сонун болот. Мына ошонун түбүнөн чыккан чөпкө дагы мал баксаңыздар болот. Мына ошонун түшкөн алмаларды терип, мисалы үчүн көп мындай өзүңөрдүн ишиңерде көп мындай пайда келтире турган эмени сунуштап атам да. 10 сотик, 20 сотик, 30 сотик багы барлар бизде 650 миңден, 700 миңден киреше көрүп атат өзгөндө. 38 сотик мына Алтынбек Эргешев деген үкем багы бар, атасына жасап берген, ошол аксакал былтыры 650 миң сом пайда көрдү. 2018 отургузган бак. Мына. Ошону общий расходунан дагы көп пул таап атат да. Эмесе видеосун таштап коем. Курчаптыкпы? Алтынбек Эргешев кызыл дыйкандык, өзгөндүн кызыл дыйканынан болот. Мына силер дагы ошондогу өтүңүздөр туугандар. Бак бул барып туруп жерди семиртирет. Бак болгон жерде барып туруп өзүнөн өзү ошо магнитный поле болуп туруп үстүнө осадка көп түшөт. Кар көп жай турган болуп калат, жамгыр көп жай турган болуп калат. Бул экологияны оңдойт. Бул эгерде биз 3 миллиард дарак отургузуп алсак, бул Кыргызстандын өпкөсү болуп калат да. Постоянно таза аба менен жашайбыз. Суу өзүнөн өзү мөңгүлөрдүн эриси токтойт. Бул деген экономически аябай выгодный да. Мына биздин президентибиз дагы
ошол Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенти менен жолукканда ошол сөздү айтыш керек. Кыргызстанга силер вложение кылгыла, эгерде узагыраак суу ичем деген оюңар болсо. Силер Кыргызстанды экологиясын оңдогула, эгерде силер дагы ушул суу, бул биз деген сууну өзүбүз жасабайбыз да туруу. Бул деген природа, ога деген экология керек. Экология жок болсо суу. Мына шыпта болгон немелер, мисалы үчүн компроводко барсаңыздар, мындай жардын учуна чыгат эле суу. Азыр болсо батарейкага жетпей атат. Уже эмне 10 метр, 6 метр, 7 метр ылдыйга түшүп кеткен да суу. Мына жылдан жылга пасайып атат. Барып кичинекей болуп калат. А ошо чоңоюш үчүн мына Кыргызстандын бардык талаларын бирин койбостон биз деген мына бак кылып иштетишибиз керек. А бак кылып иштетиш үчүн бизге средства керек. А средстваны мына именно ошол биздин жаныбыздагы мамлекеттерден биз сурашыбыз керек. Буларга дагы суу керек, бизге дагы суу керек. Эгерде суу керек боло турган болсо, булар бизге жардам бериш керек. Кече 10 000 павлония берди го. Ошол 10 000 павлония берди Андижан облусу Ош шаарына. Ошондойдон миллиарддап келиш керек Кыргызстанга. Мына ошондо анан кийин бизде экология өзүнүн калыбына келет дагы, жаз жаздай, күз күздөй, кыш кыштай болот. Мына көрдүңүздөр, экология глобальный потепление келип, быйыл карды 2 жолдо көрүп калдык. Туурабы? Араванда кандай карлар жаачу эле, эсиңердеби? Мектепке бара албай калат элек го биз. Мектепке чыга албай калат элек. Мына ошол маалда дарактарды бардыгын союз кеткенден кийин ар бирибиз жок дегенде 4төн дарак кыйдык. 7 миллион киши болсо канча миллион даракты кыйып бердик биз. Туурабы? Мына жок кылып бердик. Мына ошону кайрадан калыбына келтирүү. Мына эмеде мусулманчылыкта дагы айтылат экен. Bir жылда 70 дарак отургузуу бул мустахап амал экен да. Ошо мустахап амалыбызды жасашыбыз керек туугандар. Бардыгыбыз. Жөн эле бир кошунабызга турабы? Ассаламу алейкум, Надырбай кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы. Мына мынерди бошот. Мен сага бир хадия кылайын. Эмне хадия кыласың? Турецкий сага зор шафталы отургузуп берейин, досум. Мына 10 сотик жерге досум 200 шафталы батат экен. Бу жерден 30 килодан алганда 6 тонна шафталы сатып турасың. Кийин болуп кеткенде пулду мага кайтарып бересиң, майлыбы? Мына бардыгын жасап бердим мына. Сага мына $1200 же $1300 пулум өттү. Кийин неме менен шафталы менен расход немесин бересиң деп туруп, ошондой иштерди кылышыбыз керек да. Ол анан кийин о шапталына байып алып туруп, ол башкага кылып берет, башкага кылып берет. Ошентип эстафета уланып кете берет да. Ошон үчүн бардыгыңызды айтам. Бак отургузуш үчүн өзүңүн жериң шарт болушу керек эмес. Бак отургузуш үчүн өзүңдүн көчөтүң шарт болуш керек эмес. Бирөөнү сүйлөшүп туруп, ке сенде пул бар, менде жер бар. Ке экөөбүз биргелешип мынерге бак кылайлы. Мушунча жыл мударабада жашайбыз. Мына 10 жылга экөөбүз договор кылабыз. Сен пулуңду чыгарып бүткөндөн кийин анан башка бирөө менен музараба кыла бересиң. Ого чейин мындай деп туруп, ошондой кылып бактарды кылышыбыз керек туугандар. Азыр шаарда канча бир туугандарыбыз жүрөт, туурабы? Бир тойго $500, $1000 апарып чачып үйрүп атышат. А ошолор сен жериңе келип туруп 20 сотик, 30 сотик жериңе бак отургузуп койсо, сен шаарга алма жөнөтө бересиң, туурабы? Алманы бекер жей берет ол. Досум, мына сен долең мына 2 тонна алма чыкты. Мына 1 тонна сеникиде 5 сотик жерге алма кылдырып ошону берип берсең, ол дагы сүйүнөт, сен дагы сүйүнөсүң. Ол акча өсө берет да. А тойго жумша берди, ол кетти. Дагы бир нерсеге жумша берди, ол кетти. 1000 деген инвестор болом деген шаарда адамдар бар. Бишкекте, Ошто жер болсо бак кылам деген. Мына ошолордун менен бирге диалог кылышты үйрөнүшүбүз керек да. Чалып, звонт этип, тууганым, элдин бардыгы туугандары ошондой кылып бак эгип берип атат экен. Ке сен дагы мага бак эгип бер деп мамиле кылышты үйрөнүшүбүз керек. А жөн эле жүрө берсең, ол дагы жөн эле жүрө берет да. Ошон үчүн чалышып, тууганчылык ошону менен туугандар. Эми гапты кыскартайлы. Чоң рахмат келгениңерге. Алла разы болсун. Жакшы сүйлөштүк. Анан калган суроолорду мен телефонума жазып алдыңыздар, ошону менен бере бересиздер. Ассаламу алейкум. Ажака бир дуа. Амин. Амин. Алла Чоң рахмат.